Андайчтар, бизе бүгүн сонун акыркы сабагыбыз болду. Аябай эмоцияларыбыз ачылып, ыраазычылыктарды аябай бири-бирибизге айттык. Дагы айтат элем, ушул методиканы алып келген бизге Заткан айымга чексиз ыраазычылык. Мен зат айтмакчы 4 жылдан бери жүрөт дегендей, 4 жылдан бери эле ыраазычылык айтып бүтө албайм. Буга чейин мен бул методикага келгенде өзүмдү сезбей, өзүмдү кабыл албай, бар нерсем бар экенин деле сезбей эле жашап келген экенмин. Анан курска келип деле мен өзүм үчүн окубай эле, мен бирөөлөрдү эле, мен жолдошумду эле өзгөрткөнү келип, ошону өзгөртүш эле жашап, ошентип эле келген экенмин да. Анан бүгүн дагы жана сабакта айтып атпаймынбы? Жаап тур. Барам саат 8:30. Бара бергиле. Эч жаап тур. Анан мага сексуалитиге келип, анан кийин өзүмдү сезиш керек болгон экен. Ошо 4 жыл дегенде мага осознанность келип, мен силерге андай нерсени каалабайт элем. Талдоо чеберине келген кыздар деле уже канча эмеден ступенькадан өттүңөр да силер деле. Главный өзүңөр үчүн, өзүңөрдүн жашооңорду главный биринчи өзүңөрдү өзгөртүш үчүн келгиле демекчимин. Уже 2 ай деле өтүп кетиптир. Мен талдоо чебериндеги кыздар менен тааныштым, көрдүм. Алар бардыгы эле уже осознанностька чыккан кыздар экен. Мен азыр уже трансформациям экенин, өзүм менен иштеп, уже башынан баштап бул методика меники экенин эми сезип, уже түшүнүп жеттим да. Ошол түшүнүккө келгисекти 4 жыл көз ачып жумгучекте өтүп кетти. Бирок ошол 4 жыл үчүн мен өтө ыраазымын. Кандай бул методикада жүрүп, мен башыман кандай күндөр өттү, ал күндөрүмө да ыраазымын. Дагы алтын ай элеп атса, менде дагы эмоция көтөрүлүп ыйлагым келди. Главное ушу өз убагында эмоциябызды чыгарып, ыйлай турган мезгилде ыйлаганга уруксат беришибиз керек экен. Кубанганда кубаныш керек экен. Бул өзүнчө сонун, ушул деле өзүнчө бир сонун бакыт экен да. Ооба. Мен болсо баардык нерсеге тыйып, мен өзүмдү кыйын, өзүмдү күчтүү кылып көрсөткүм келип эле. Слабый аял болуш мен үчүн эмес деген жашоо менен эле кыйналсам деле, сыкталсам деле ушинтип жашап келген экенмин да. Ишенесиңерби, даже мен ооруганда ооруп атканымды сезбеген экенмин. Мен сексуалитиге ошо курска келип, прям башыңыз ооруйбу десе, менин башым оорубайт дейт элем да. Оказывается, сезбейт экенмин ошол нерсеничи. Азыр башым ооруганын сезип, мындай эми трансформация болуп атам. Аны түшүнүп атам. Бирок ошону сезип калганыма дагы мындай сезип, ошол мезгилде мен жатышым керек экен, мен дем алышым керек экен, мне всё можно деген өзүмө уруксат берип калганыма 1000 мертебе шүгүр. Ыраазымын изоляцияга чексиз. Ушу кыргыз элине сага окшогон алтындай кызды Аллахым сен жөндөн жөн бул биздин көбүнчө эле ушу айымдарга берген билимдериңе чексиз ыраазымын. Канчалаган адамдар уже окуп ушинтип атсачы. Мен аябай өзүм күндөн күнгө, мен ошол айымдар келсе, мен өзүм сүйүнөм, биякта эле мен сүйүнөм да. Мынча сонун депчи. Ошо Кундузга дагы чексиз ыраазычылык, Кундуздун мотивациясы, Кундуздун сүйлөгөнү пушка, прям сөзү эле эме кылат го адамды, алдыга жылдырат. Экөөңөргө чексиз ыраазычылык, ушунча кызды бирге, айымдарды биргелештирип, жашоосунун бир сонун моменттерин сезип жашаш керектигин түшүндүрүп атканыңарга, көрсөтүп атканыңарга, сездирип атканыңарга чексиз ыраазычылык. Анан ар бир айымга эле ушу биздин группадагы чогуу окуган, ретритке чогуу бардык. Бардыгыңыздарга ыраазымын. Ар бир кыздан мен өзүмө көп жакшы инсайттарды, ар бир окуган айымдардан мен өзүмө сонун инсайттарды алам. Медина экөөбүз чогуу иштештик. Мединадан аябай көп эме алдым. Билбейм, Медина өзүнчө эле мага жакын болгон. Башында эле өзүмчө билбейм дегендир, может, бир эме эле энергетикада тартат го. Даниянын ар бир эмесине жазган результаттарына сүйүнүп отурам. Алтынай экөөбүз тең тушпуз, группалашпыз. 50 жашка чыксак дагы ушундай окууга келгенибизге экөөбүз тим эле бизге даңк жана дүңк. Айжерекке дайыма ыраазымын. Айжерекке качан болсо мен бизнес разбордогу группалаштарым Айжеректи бир жолу эле апа кылып алгансызда, болду эми кой бериң дегендей. Айжерекке ыраазымын. Айжерек менен ушунча зат экөө тең эле мени ушу жашоомда баткактан чыгарып алышты, буюрса. Сонун. Эми сүйлөй берсе сөз көп. Просто ыраазычылык чын жүрөгүмдөн. Сонун азаматсыз. Сиз дагы 4 жылдан бери трансформациянын курсунун биринчи потогунда окуп баштаган билдесиз. Мен бактылуумун деп киргемсе, мен мурунчу ызда ушинтип 4 жылдан бери биринчи эме менен чогуу жүргөн десе эле,
Öyle dep uyalıverчүмүн да. Öyle şu 4 жылдан бери эле жүрөккем бир результат кылбайт деп эле күтүвөрчүмүн да. Өзүмөн жийиркенип элечи ушундай самый последний экенмин деп блин депчи анан. Мен Оказывается, аны сыймыктануу менен айтып атпаймынбы? оказывается ал андай айтылганын мен түшүнбөй атпаймынбы анан азыр уже ошо башынан баштап десе, значит мен жан дүйнөм ушул жакта эле калып, ушул жакта эле эңсеп келген жер экен да. Канчалаган жерлерге бардым, канча окууларды окугадым. Кайра эле келип, значит мен жан дүйнөм это моё деген экен, белги экен эле. Аны түшүнбөй эле мен ар жакта жүрмөктүрмүн деп. Кудай бурса, кыздар результаттары менен бөлүшүп атат. Мынча таптым, мынча да разбор кылдым деп. Мен эми кадам таштап атам. Буюрса, это тоже большое достижение для меня. Жетишкендик депчи мындай экен да Гүлдес эже, бирөөбүзгө акча керек экен, а бирөөбүзгө үй бүлөдөгү бакыт керек экен, а бирөөбүзгө жан дүйнөбүздөгү тынчтык керек экен да. Мисалы сиз акчанын арасында жүрүп келген үчүн сизге именно жан дүйнөңүздөгү тынчтык келген. Ушул учурлар керек болгондо сизге эмне керек болсо сиз ошонун баарын алдыңыз да. Алдым. Эгерде сиз бизнестен результат кылсаңыз же башка жактан результат кылсаңыз, балким азыркыдай сезимдерди сезе алмак эмессиз. Дагы деле мурдагыдай эле жанталашып эле жүрө бермеңиз, бирок бактысыз деп ойдон кетип калмагыз да. Ушул нерсе келди, а мунун аркасында акча баардыгы бар да. Ал биздин ички абалыбыз. Сонун баягы разбордо балаңыздан деле күнөөлүү сезим албай акча алың дебедиң беле? Анан азыр чай ичип отурсак эле балам телефонума алып эле бериңчи апа деп эле мынтип телефон Менбанкты ачып эле анан кийин перевод кылып коюп атат. Анан балам эмне болду десем, мен штрафтар төлөп атат окшойт деппин баягы машинамда штрафтар төлөп атат окшойт десем, айлыгымы алдым эле апа сизге 10 000 айлык салып койдум дейт. Жаным десе деп эле. Менин результатым ушул. Кабыл алганды үйрөнүп баштадым деңиз. Кабыл алганды үйрөнүп баштадым. Чексиз ыраазымын. Да. Кыздар бар нерсеңерди баалап кабыл алып жашагыла. Ушу күнү келгенде бар нерсебизди эле мындай кылбайт экенбиз да. Сон. Да, биз өткөндө сураганды үйрөнгүлө дедик го. Жолдошуңардан 5 000 сомдон сурагыла. Может, андан көп сурайсыңар деп. Ошондой болуп сурашыңыз керек да сиз дагы. Сонун Азамат, sexuality курсу чындыгында өзгөчө курс. Менин Кундуз менен 4 жыл мурун договор кылганымда, 22-жылы 3 жыл мурунда Кундузга айткам, Кундуз, менин элге бере турган билимим көп. Мен именно sexuality курсун элдерге беришим керек. Давай чогуу иштешебиз деп мен ушул күндү пландап, ушул күндү кыялданып, анан чогуу иштеп баштаганбыз. Өзүңүздөр көргөндөй эле биздин кыялдарыбыз бир күндө эле аткарылып кетпейт экен да. Мына жылдап аракет кылып, жылдап канчалаган биз дагы тоскоолдуктарды өтүп келе жатабыз. Бирок ошого карабастан кыялдарыбыз орундалды. Мына менин кыялым орундалды да. Вот sexuality курсун мен берип баштаганым эле бул мен үчүн аябай чоң результат да. Анткени sexuality курсун окуган адам гана түшүнө алат да. Сонун рахмат Гүлдес эже, сизге дагы алдыдагы чоң. Эме талдоо жибериндеги кыздарга айтып коеюн да. Талдоо жибериндеги кыздар бардыңыздар. Sexuality курсуна келгиле деп сунуштайт элем. Энергия вообще башкача. Да, силер биз мастербиз. Сонун метод бар колубузда. И дальше экинчи уровеньге чыкканга дагы ар бирибиздин эмебиз. Мен билбейм, милдеттүү экенбиз да. Значит, бул методикага келдикпи, дальше экинчиге чыгыш керек. Ошо. Рахмат. Да, рахмат. Сонун Гүлдес эже, ийгилик каалайбыз. Бактылуу болуңуз. Рахмат. Өзүңүздү сүйүңүз, кабыл алыңыз до конца. Главное, да. Да, сонун рахмат. Так.